Адистердин бабында жакынкы 5 жылда эле дүйнөдө дизелдик унаалардын саны бир топ кыскарып, атүгүл бара-бара таптакыр өндүрүлбөй да калат. Себеби мындай кадамга бир катар өлкөлөр арасында машина куруу жаатында лидер болгон Германияда батыл киришти. Алгач быйыл жыл башынан тарта дизель менен иштеген 2011 жылга чейин чыккан унааларды колдонууга тыюу салды. Себеби экологияга оңбогондой зыян алып келип, адамдын саламаттыгына олуттуу кедергисин тийгизген көмүр кычкыл газы, оксид жана азоттун диоксидин дал ошол дизель отуну бөлүп чыгарат. Машина канчалык эски болсо, анын зыяндуулугу да ошончолук артат. Кыргызстанда 1 миллион 700 миңге чукул транспорт каражаты болсо, анын 80% 15 жылдан ашык колдонулган унаалар. Условно у нас страна автопомойка. Алып карай турган болсок, келип жаткан унаалардын бир тобу Кореяда, Японияда, Европада, Америкада өзүнүн ресурсун иштеп койгон. Алар кайра иштетүүгө жөнөтүш керек болчу. Бирок таштандыга жетпей бизге келе жатат. Буга кошумча сапаттуу эмес күйүүчү майлоочу майлар да арбын. Мына ушулардын баары абаны абдан булгап жатат. Азыр күндүн ысышы менен баягы кышындагы ыш кетип калды деп ойлоп жатышат. Бирок шаардан бир канча алыстап узактан карасаңыз, кара сызык болуп көрүнөт. Мына ошонун баары унаалардан чыгып жаткан ыш. Бишкек салыштырмалуу чакан шаар деп эсептелгени менен анда 400 миңден ашык унаа катталган. Анын да дээрлик көпчүлүгү эксплуатациялык мөөнөтүн өтөп койгондор. Ал арада алып сатарлар арзанына карап, чет өлкөдөн эскирүү мөөнөтү эч жак өтүп кеткен унааларды өлкөгө ташып киришүүдө. Министр тарабынан тапшырма коюлган. ЕАЭП, Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында мүчө мамлекеттерден кирип жаткан унаалардын 10 жылдан ашкан эксплуатациядагыларга чектөө киргизүү, тыюу салуу, киргизүүгө жана мөөнөтүнүн жагын кароодо. Бүгүнкү күндө ал боюнча иш жүрүп жатат. Азыркы убакта ошо Минэконом тарабынан дагы АРВ иштерин жүргүзүүгө биз турабыз. Ал арада Евробиримдикте 2035 жылдан тарта бензин же дизель майы менен иштеген жаңы унааларды өндүрүү жана каттоо мүмкүн болбой калат. Бул жаатта тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган. Экологдор Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстанда чечкиндүү кадамдарга баруусу зарыл деп коңгуроо кагышууда. Но Европа давно начала заниматься экологической безопасностью. Дизель майы айлана чөйрөгө абдан зыян. Мисалы Италиянын Рим, Милан, калкы көп чоң шаарлар экенине карабастан абасы таптаза. Себеби алар дизель майы менен жүргөн унаалардын киришине тыюу салып коюшкан. Менин оюмча, биз да Кыргызстанда кандайдыр бир ушул сымал чараларды көрүшүбүз керек. Бара-бара унааларда дизелди пайдалануудан баш тартуу жашыл долбоорлорду илгерилетүүдө мамлекеттин приоритеттүү багыты болуп калышы керек. Бул чыккан зыяндуу газдардын кесепетин өзүбүз эле тартып жатабыз. Онкологиялык демалуу органдарынын оорулары күчөп жатат. Андыктан мындай аргасыз чаралар зарыл. Адистер дизель майы менен жүрүүчү эски унааларды алып кирүүгө чектөө киргизүү заман талабы дешүүдө. Себеби Европада эч жак эскирип, утилизацияга кете турган унаалар өлкөгө ташылып, экологияга да, жарандардын саламаттыгына да кесепетин тийгизет деп кооптонушууда. Акмарал Сабатар, Тилек Эркин уулу, Ала Тоо 24.